Мен Мейісбек Нұржан, Талас обласының Қарабұра районының Бақай айылынан төрөлгөм. Азыр учурда көкбөрү ойноо менен жана ошондой эле көкбөрү ойногондуктан айылда жашагандыктан айыл чарбада мал менен эле элекмин, мал багуу менен эле. Мен өзүм аябай атка жакынмын. Ошондуктан атты көп багам. Жылкы негин аябай жакшы көрөм. Бул мал ичинен. Ошондуктан атка жакын болгондуктан көкбөрүгө да кызыгып, көкбөрү ойноо менен дагы элекмин. Ассаламу алейкум. Жакшы, жок. Бұл Талас ынтымақ командасынан, Қырғызстан құрама командасының Торнадо деген арғымағы. Бұл мен бір жылдан бері ойын көргөзүп келем Булат экөөбүз аябай жакшы тил табышып, Булатты аябай мага да көнүп, Булатка мен көнүп калдым азырынча. Булаттын башкаттардан өзгөчөлүгү бул улакты алганга өзүн адамга ыңгайлаштырып, улакты алганда казанга барып өзү токтоп ушундай менен айырмаланып турат башкаттардан. Аябай күлүк. Буга чейин 3-4 ат чаптым, бирок мындай Булат менен оюн көргөзгөндө жакшы оюндар көргөзө алган жокмун. Булат экөөбүз бир жылдан бери оюн көргөзүп, жакшы ийгиликтерге, жакшы жетишкендиктерге жеттик. Булат менен көп кишиге таанылдым, көп адамга да жакшы улактылардын катарына кошулдум. Булат аябай эле жакшы аргымактардан болуп келатат. Кудай буйрса ошо эртең менен 8-де келебиз сарайга. 11-ден баштап аттарды минип даярдай баштайбыз. Алдыда келе жаткан Норус турнирине даярдык болуп атат азыр бизде. Бир айдан бери жүрөбүз ушул жерде. Кудай буйрса ошого азыр аябай жакшы даярдыгы жакшы. Нуржан 2 жылдан бери Булатты минип келе жатат. Былтыр көчмөндөр оюнда жакшы оюн көрсөтүштү. Экөө ат менен бала бири-бирине төп келмейинче бул оюн жүрбөйт. Ошол ат менен бала бири-биринин тилин табышып, бири-бирин түшүнгөндөн кийин бул жакшы оюн болуп, бала дагы, ат дагы өзүнүн чеберчиликтерин көрсөтүшөт да оюнда. Мен өзү бул өтө жоош ат, кулук шумдугу жок. Тамак берсең, тамакты жакшы жейт. Оор басырыктуу да, мындай кыргызча айтканда. Нуржан өзү командадагы белдүү балдардын бири. Биз буга постоянно жакшы атты, күлүк атты бергенге аракет кылабыз. Ушул Торнадону мингенден бери экөө бири-биринин тилин табышып, жакшы оюн көрсөтүшөт. Кыргыздын канына сиңген оюн деп коет. Бул ата бабаларыбыздан калган оюн. Жана ошондой эле менен атам, байкелерим бүттүгү ушул улак ойногон. Ошолордон ошойт эми бизге каныбызда бар болгондуктан көкбөрүнү ойноп келем мен.
Атам улакчы болгон, ошолордун жолун жолдойн деп бул ошо улакка кызыктым. Кичинекей кезимден кызыкчумун. Ыйлап ошолорго ээрчип, күн суук болсо дагы эле, жамгыр болсо деле болбой ээрчип алчумун да ошолорго. Ошонун аркасынан кызыгуу пайда болуп, азыр Кудайга шүгүр. Нуржан Мелисбек уулу жөнүндө айтып кетсек, Нуржан Мелисбек уулу улакчы катары Кыргызстандын казыркы учурда жылдызы жанып, доору сүрүп турган маалы. Нуржан Мелисбек уулу жөнүндө айта кетсек, экөөбүз бир командада 4 жылдан бери тартып келатабыз. Нуржанды буга чейин тартып жүргөндө эле таанычымын. Кийин экөөбүз ушул бир командада тартып, Нуржандын позициясы чабуулчу, өзүнүн ишин так аткарат. Мындайча айтканда, алган улактарын салганга аракет кылат. Жашоодо өзү жакшы бала, адамгерчиликтүү, дагы улакчы болуп калган бирден бир себеби мунун ата теги улакчы, канында бар өзүнүн. Кудай буйрукса эми өзү жаш бала, келечеги алдыда, дагы да өнүгө берсин, өсө берсин, такымы толо берсин деп айтып кетмекчимин. Эми бул карьерасы 30-35 жашка чейин болсо керек. Эми ар кандай болуп калат. Бул көк бөрү негизи травмалуу жана аябай кооптуу оюн. Азыркы учурда эле жаш жаңы чыккан оюнчулар деле кандайдыр бир башынан же бутунан же колунан травма алып, карьерасы ошондо эле бүтүп калат. Кээ бирлер 35ке чейин ойношот, ар кандай да. Бул оюн аябай кооптуу жана ошондой эле аябай травма оюн болгондуктан эми ошондой болуп калат. Ар кандай себептер. Карьерамды аяктаган соң Кудай буйрса жакшы жаш балдарды өстүрөмүн, өзүмдүн инилеримди өстүрөмүн. Кудай буйрса, Кудай кааласа өзүмдүн балдарымды дагы улакчы кылып, ошолорго ат багып берип, Кудай буйрса аларды да менден дагы мыктылакчы кылганга мен Кудай буйрса чоң салымымды кошом. Албетте тоскоолдук деген болот. Ата-энем айтат, алар жаман жагын айтпайт да, жакшы жагын айтат ар качан. Тоскоолдук болду, бирок кызыккандан кийин болбойт экен бул нерсечи. Кызыктым, бирок азыр Кудайга шүгүр апам айылда улак болобу, чоң жакта улак болобу, өзүнүн батасын берип, жакшы ниетте жиберет. Кудайга шүгүр жакшы деңгээлде чыгып келатам. Эми спорт менен ушунча жүргөндөн кийин апам деле азыр каршы эмес. Кудай сактасын, көк бөрүдө эмес, мындай деле ар немкелер болуп кетиши мүмкүн, бирок азыр Кудайга шүгүр, баардыгы бата менен жүрөт. Ооба, көчмөндөрдөн жаракат алып ойнобой калдым финалда. Ошондой эле Кыргызстан чемпионаты болду оштон. Ошол жерден ата катты травма алып, ал жерден ойногон жокмун. Эми көк бөрү оюну кызык, оюнун учунда кирип кете бересиң да, ойнопчу. Билбей каласың эч нерсеничи. Ошондой болуп травма ала бересиң эми. Оюн учунда билбейсиң да. Ал жерден деле травма алдым, дарыландым, бирок жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Баары жакшы. Эми алдыда максатым бул көк бөрү менен эле эмес, өзүмдүн жеке жашоомдо максаттарым дагы бар. Эми бул көк бөрүдө максатым бул өзүмдүн жеримдин намысын талашуу, областтын намысын талашуу, жана ошондой эле Кыргызстандын намысын талашуу деген менин максаттарым ошол эле көк бөрүдө. Жеке жашоомдо эми алдыңа койгон максаттар аябай эле көп болот экен. Кудай буйрса баардыгы акырындык менен орундалып келатат. Баары жакшы буйрса.
Şu көк бөрі жатында да көк бөрі сүйүүчүлөрүнө ар дайым эле көк бөрүнү көтөрөлү, көтөрүп жүрөлү. Кыргыз спорттун жүзү дейт көк бөрү. Ошондуктан бул ар бир командага, ар бир кыргыздын жигитине, ар бир көк бөрү ойногон инилерге, акелерге чын ден соолук, ийгилик. Дайыма көк бөрүнү колдоп, баарыбыз патриот болуп жүрө берейик.